ошол бышып жетишпей калып атат. Токтобойт гүлдөйт да ошончо. Могу экинчи жылы көчөт. Бирок калибровкада сонун чоң дандары. Могу жерге жаткандары бар. Түшүмдүүлүк болот экен, а? Түшүмдүүлүгү укмуш мунунчу. Малина боюнча бүгүн токтолобуз. Эң жакшы актуальный бышып аткан кези Геракл сорту менен түйгөнү. Сон шапка Мономаха сорту бышып атат. И Полька үчөө азыр массада. Түйүлгөнү да көп. Аяз мырза, дагы бир секрети. Колдон келсе, малинанын өзүнө азык барат да, полный. Канча түшүм берет бир жылда? Азыр чоң уже суга тоюп, жакшынакай өсүп аткан убагы. Азыр башчактары бышып атат. Жүзүмдөй болуп, бул жанагындай бекитпейт. Муну терген да жеңил, и баккан да оңой. Мына. Бул деле ошо 180ге чейин көтөрүлөт да майланыкычы. Бадырагайын боюнан чыгат. Аябай сонун секрет экен да, мен биринчи жолу коп атам ушундай. Биринчи орунга кайсы сорту коет экенсиз? Өзүң колуң менен эзик бар? Иштейм дегендер болуп келип иштешсе болот. Жүздү терген болсо 2,5 миң да күнү. Келсе жумуш бар. Күнүндө жумуш. Поляга келип, ушул жактан тандап алышыңар керек экен да. Мекендештер, саламатсыздарбы? Агролайф KG YouTube каналда бүгүн биз дагы мөмөлөр боюнча, малина боюнча бүгүн токтолобуз. Биз азыр Сокулук районуна тиешелүү Күнтү айылында жүрөбүз. Дагы кезектеги эң мыкты мөмөчүлөрдүн бири менен маек болот. Сиз ушул видеону аягына чейин көрүңүздөр. Анткени бул видеодо биз малина боюнча, малинанын сорттору боюнча сиздерге бир кененирээк маалымат бергенге аракет кылабыз. Алтын мырза, биздин көрүүчүлөр менен бир учурашып коңуз, таанышып коңуз, анан сөзүбүздү улантабыз. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатуху. Кандайсыңар кыргыз элим? Биз ушул малина боюнча бир аз болсо да кыргыз элиге маалымат бере кетели деп чечтик. Азыркы убакта мөмөлөрдүн эң жакшы актуальный бышып аткан кези Геракл сорту менен шапка Мономаха сорту бышып атат. И Полька үчөө азыр массада. Негизги 3 сорт отуруп атпысыңар? Жок, андан башка дагы сорттор бар. Негизги бар, Маравила бар, Палана бар. Азыр бизде масса берип аткан ушул Полька, Геракл и шапка үчөө берип атат. Алтынбек мырза, биз көрүүчүлөргө мындай түшүнүктүү болуш үчүн сиздер кайсы жылдан бери, анан кайсы жерден баштагансыңар, анан канча жер иштетесиңер? Биз мындан 14 жыл алдың малина менен клубника отургузганбыз. Ошондон бери аракет кылып келатабыз ушул мөмө жемишти өстүргөнгө. Негизги малина клубника, Малина клубника и бадыраң бар. Ошо 3 эме менен иштеп келатабыз. Күнтү айылы? Күнтү айыл, Сокулук району Күнтү айылындабыз. Күнтү айылынын бияка тоолорунун жанында экенбиз биз азыр. Ушул жерде канча гектар малина отургузасыңар, канча гектар бадыраң? Азыркы убакта 4,5 гектар малина бар, 3 гектар бадыраң бар. Андан сырткары 4,5 гектар ежевика бар. Ежевика бул жерде 50 сотыктай, калганы могу кеспиятта 4 гектары. Ал жөнүндө урматтуу көрүүчүлөр, ал жөнүндө кийинчерээк маалымат беребиз. Биз азыр чыгышты узун кылбай малинага эле токтололу. Макул. Геракл сорту бул уже массада буюрса кыпкызыл болуп бышып, дандары эметип аткан кези малиналар жаңадан бышып, уже массага кирип атат да, жаңадан. Түйүлгөнү да көп малинадачы. Мындай ич жагында эле тарсаңар болот. Бул Геракл сорту аябай мындай сыртка кеткенге жакшы, катуураак сорт, өтө эзилбейт. Транспортабельный бе? Транспортабельный эмеси жакшы, суусу өтө чыкпайт да. Суусу өтө чыкпаганын себеби биз основном биогумус менен өстүргөн себебинен. Селитраны берип калсаң, эзилип калат да. Транспортабельный болуп калат да. Мынакей силерге бүгүн Алтынбек мырза силерге кичине анча-мунча секреттерин ачат. Аябай блокнот кагазга өзүңөр ручка алып жазып алсаңыздар болот. Мынакей биринчиси, эң биринчи башкы секрети биогумуска өстүрүлө деп атат. Жанагындай селитра менен кошсо транспортабельный болбой калат деп атасыңар, Мынакей азыр субат болуп аткан учур экен, сугарып аткан учур. Арык менен эле сугарабыз. Арык менен. Капилляр орошение жок биякта, Жок, арык менен эле сугарабыз. Ушул негизги түшүм бере турган учуру качан болот? Бул кайсы жылдыкы болот ошондо? Бул малина быйыл буюрса 3-жылдык малина. Могу жердеги тигилгендер. 3-жыл берип атат. 3-жылы. Жазда отургузуңар эле, күздө отургузуңар эле? Буну биз күзүндө отургузганбыз. Күзүндө отургузулган эмеси эрте жазда жакшы өнөт. Анда эрте жазда тигилгендер жазында жана суу кеч келип калып, же жамгыр жаабай калса, өнүшү слабый болуп калат да, где-то 50-60% болуп калат. Күзүндө отургузсаңар 90-дон 95%ке чейин иншалла өнөт. Мынакей. Жагы жакшы. Күзүндө отургузуш керек да, колдон келсечи. Көп дыйкандар айтышат да, ошол күзүндө. Октябрдын 15-инен кийин ноябрдын башына чейин, бизде азыр күн күз узун болуп атпайбы? Кээ бир жыл ошо погодага карап эле күзүндө отургузган жакшы. Күзүндө отургузганда дагы Аяз мырза, дагы бир секрети. Колдон келсе,
арыгын алып туруп күзүндө дагы тиккенден кийин бир суу салып салыш керек да. Анткени жер кургак топурак болуп калса жакшы өнбөй калат. Күзүндө колдон келсе тигип туруп эле ошо күзүндө эле салса. күзүндө эле сугарып коюш керек. Хотя бир жолу. Бир жолу, Ошону бир жолу сугарып койсо, тамырлар жанагы отуруп, воздух кирбейт. Анткени могу күзүндө айдап, если фрезалар майда кылып туруп отургузсаң, воздух азыраак кирет, бирок баары бир шамалдап калат да тамырчы. Сорттон бүт бар ушундай. Сорттон баарын күзүндө отургузасыздар. Бүт эле күзүндө отургузганбыз. Жазында отургузуп, мындан алдыңкы урожай эмени тигип, жазында отургузуп алып өлтүрүп алдык. 2 гектарды полный бир жылда курап калды. Эми өндү 50%, эми ал 50% кайра толуктап эметкен кыйын да. Лучше ошо биринчи жылда жакшы ухат кылып туруп өндүрүп алсаң ошол жакшы. Мынакей, эң башкы лайфхак күздө отургузганга аракет кылгыла. Эми бизде айтып коет го, адамдын жан дүйнөсү баягы чөп менен дарак менен кош ойгонот депчи. Жазында баарыбыз жазында кылабыз. Демек, мынакей урматтуу көрүүчүлөр, өзүңүздөргө мындай лайфхак катары эстеп алгыла. Күзгө даярдансаңар, артыкчылык ошондо экен. Жанагы көктөп кетишине 95% дейсиңерби? 90-95%. Бул аябай жакшы көрсөткүч да. Биз азыр ушу Гераклдын ичинде жүрөбүз. Гераклды силер кайсы айдан баштап, кайсы чылдан баштап түшүмүн алып баштап атасыңар? Ушу күнтүүдө. Биринчи жылы тиккенде күзгүсүн эле берет. Азыраак. Эми варенье калай ашат. Экинчи жылы тиккенде кандай түшүндүрсөм силерге? Биринчи урожай кечирээк башталат, анткени баягы жаш малинаныкычы. Анан жыл өткөн сайын уже эртелеп баштайт. Биз биринчи эметкенде июлда бышып баштаган, биринчи тиккенибизде. Андан кийин уже июнга өттү. А быйыл июндун 20-ларында уже урожай башталды да. Жылдан жылдан эртелейт. 10-15 күнгө эртелеп бышып баштайт. Июндун 20-ларында биринчи түшүмүн алып баштадыңар. Биринчи сезондун. Биринчи сезондун эмесин алып баштадык. Азыр болсо ушул Гераклдын биз эми бул местный сорт катары билебиз да, Гераклды, туурабы? Бунун артыкчылыгы аябай даамдуу келет, билебиз баарыбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Анан мунун сыбыты да жакшы, Сыбыт Кудайга шүгүр. Бул жерден бизге постоянно обедке чейин бир прием алып кетет, обедтен кийин бирөө алып кетет. 2 кишиге беребиз. Анткени бизде баягы жер көптүгүнө байланыштуу банкабыз түгөнүп калат. Анан мисалы үчүн 1000 банка чыга турган болсо, ошо 1000 банканы кечинде жууш проблема да. Ошон үчүн обедке чейин терип, бир өткүзүп салабыз 500-600 банканы. Анан кайра кечинде да 500-600 банканы отдельно эметебиз. Анткени эртең кечке жыйналып бир берсең 2 саат приемго убактың кетет. И кечинде банка жуумай тосоп, анан жуубасаң уже болбойт да. Бул ширелүү эме да банкага түшкөндө батташат. Гигиена, ошо тазалыкка көңүл буруш керек да. Ошонун баарын экспортко кетиресиңер. Бүт эле экспортко кетет. Бүт эле экспортко. Анан өзүнүн жакшы тааныштары бар. Алып келип бергиле, кээде 150-200 килограммдан шарга алып барып эле таратып коебуз. Бош убакытта. Анан көбүнчө жумуштар боюнча бошобой калабыз да, бул жерден эле келип алып кетишет. Бул Геракл кайсы убакытка чейин берет? Кыш кар жаганга чейин берет да бул? Кар жаганга дери берет. Бунда бир секрет бар. Жана фреза менен иштешип атпайбы элдерчи? Фреза бир 15-20 сантиметр эле бетин жумшартып кетет да, аязмада. Ооба, үстүртүн. Үстүрттөн. Анан суу сиңимдүүлүгү аз болуп калат жергечи. Анткени 15-20 сантиметр жумшайт да. А мен жылда трактор менен эле ортосуна мына проходко кирип, соко менен айдайм. Азыр кадр менен көрсөтөбүз. Где-то 40 сантиметрдей киргизип алып, сокуну полный эле, ортодо тамырды полный кесип таштайм. Суу чыгып аткан ушул эмелерде. Арык бул арык. Мунун ортосуна кирип эле келсең, мунун эки ортосуга, мисалы үчүн, 1.35 кылып туруп трактор жасагам өзүмчү. Арасы 1.35пи? Жок, общий малинага 2 метр. Арасын 1.35 кылып туруп трактор кире турган 1.35 трактор жасагам да, трактордун өзүнчү. Ошо менен эле кирем, 40 сантиметрдей кылып туруп ортосун трактор менен эле айдайм. 2 жолу. 40 сантиметр жер борпон болгондон кийин үстүнөн бороска алабыз, суу салабыз. Суу салганда мындай. Фреза менен жүргөн жерде где-то жумасына бир жолу же 2 жолу суу коюлат. А мен 10 күндө бир суу коем жергечи. Анткени баягы жердин асты борпон болгондо 30-40 сантиметрге чейин нымбулдук сиңет да. Малина бат суу сабайт. Анан мен эмени айдап салганымдын себеби, ортодо азыр мынаны ачып көрсөңөр, балапан жок биздечи, баягы түбүнөн чыккандарычы. Таза көчөтчү. Көчөт жок ортосунда, ийилип калган малиналар бүт. Ортосунда көчөт жок. Ошо көчөттөрдү убрайтып салганда, малинанын өзүнө азык барат да, полный. А балапандар дагы ортосундагылар азык талаша берет дагы, малинага эмесин азыгын талашып туруп калат. Бул силер мындай тажрыйба менен келип отуруп, күйүп отуруп, опыт алып келип отуруп, ушундай жыйынтыкка келдиңер да. Ошо эң жакшы способ ушул болот. Эң жакшы способ ошол трактор менен ортосуна айдап салыш керек. Соко менен эле кирип турупчу. Андан кийин 2 жолу айдайсыз, бир жолу анан бороска тартып коесуз 2 капталынан. Болду. Анан түйдөгү ото чөптөрүн ототуп турабыз. Тамырлары тамырды наоборот кесип таштайм. Зыян келтирбейби тамырдан? Жок, зыян келбейт. Если зыян келсе, биздики урожай болбой калмак да. Мен
Мол кескенден кейін бір 4-5 күннен кейін ошо бороска тартып үстүнөн суу салабыз да, кадимкидей ак тамыр кадимкидей чуркайт. Наоборот, жаңы тамырчы. И ростагы бат көтөрүлөт. Наоборот, артыкчылык. Наоборот, артыкчылыгы болот. Ал тамырды кесип алып бериш керек ортодогунчу, колдон келсе. Эч кандай бир зыян болбойт малинагачы. 40 сантиметрге чейин жумшартып жерди. Ошол жумшак жерге полный тамыр атып кете берет булчу малинаныкы. Эч кандай зыяндуулугу жок. Ал соко менен айдап салгандачы. Алтынбек мырза, ошо Геракл боюнча силер көптөн бери иштеп атасыңар. Түшүндүүлүгү кандай? Мисалы үчүн 1 гектарды алалыбы же 1 түптү алалыбы? Канча түшүн берет бир жылда? Гераклдыкы орто эсепмен эсептегенде средний бакканда где-то бир 10 тоннанын тегереги. 1 гектар. 1 гектары. Если жакшы баксаңар 15 тоннага чейин берет. Анткени калибровка бул жана сугаттан көп эмесичи, жайдыкы сугат. Суу жакшы ичсе, калибрлар чоң болуп мындай барсай быша берет да. А если сугат слабый болуп калса, калибрлар майда болуп калат. Азыр чоң уже суга тоюп жакшынакай өсүп аткан убагы. Азыр баш жактары бышып атат, а бирок урожай түйүлгөндөрү эмеси жакшы. Кээде баягы слабыйраак карап калган жерлер ото жакшы болбой калса, уже 3-4 тонна деле берип калышы мүмкүн булчу. Уход керек. Убагында суусун бериш керек. Караганга жараша экен да. Ошо караганга жараша эле болот мунукучу. Анан азыр эметсе эмен шапканы көрсөтөлү. Аныкы деле ошол, где-то бир 10-дон 15ке чейин ушундай эле масса, бирок масса буга караганда жумушчудан бат утасын. Анткени эрте жазда бир берет, ортодон эс алат алчы. 1 ай, 1,5 ай эс алат. Августтун башында кайра баштайт. До конца кар жаагынга дери берет. Ортодон 1,5 ай пауза алат. 1,5 ай. Геракл албайт, Геракл бир бышса болду, ошо бойдон кете берет. Жай, биринчи түп жагы бышат, анан баш жагы бышып баштайт. Шапкага өтөрүнүн алдында бир суроо берип кетейинчи. Ушул канчалык экологически таза, кандай жерсемчиктер менен, биогумус мененби? Биогумус беребиз. Анан эме февралдарда диамофос чачылат бир сыйра, кышында кардын үстүнө. Гектарга где-то 200-250 килограмм эле алчы. Что баягы азыркы августка берет да, эмесичи, 6 айда берет, эрипчи. Азыр урожайга келгенде кичине калибровка чоңураак болуп чыгат. Кышында да 6 айдан кийин действие берип баштайт алчы. Диамофос. Ошону чачабыз гектарга где-то 200-250 килограммдан. Шапка Мономахага 1 гектар жер бөлгөнбүз, Аяз мырза. Бул Шапка Мономаханын бир плюс жагы бар. Эрте жазда майда бышат, майдын бир этектеринде, июлда бышат да. Ошондо бир жакшы бир куш кармоо болсо болот мынданчы. Басы жогору. Басы жогору болот. 300дөн 350ге чейинки аралыкта терип сатып аттык эрте жазда. Анан кайра эс алат бул. Августтун башы, июлдун этеги ал 20-сынан кийин бир аз берет да, августтун башынан уже массага кирет. Мына уже урожай бышып баштаган кези. Жүзүмдөй болуп бул жанагындай бекитпейт. Муну терген да жеңил, бакканда оңой. Мына. Бүт мына ийилип бышып турат, жүзүмдөй болупчу. Караңыз, кандай түшүм урматтуу. Урожай өтө күчтүү, мына түйүнө чейин тарсаң. Түйүгө чейин сонун кеткен. Могу климат боюнча сөз кылбайлыбы? Климат бирде ысык болот, бирде салкын болот. Нижний зона бар, верхний зона бар. Ошо күн туунун негизи угуп калабыз, аябай жакшы жер. Меники мисалы үчүн 180 болсо, бул деле ошо 180ге чейин көтөрүлөт да малинаныкычы. Рост жакшы бул жерде. Могу күн айылы биз эме деп угабыз да, аябай жакшы мөмөгө жакшы жер депчи. Силер өзүңөрдүн ой пикириңер ушул күн айылы канчалык мөмөгө жакшы жер деп айта аласыздар? Күн айылында малина өтө сонун өсөт. Малина өзгөчө. Малина и клубника дагы жакшы өсөт. А бирок бадыраң номер 1. Базарга барасың, биринчи күн туудукку сатылып бүтөт, анан кара балта уже нижний чүй жактарды кетет да. Ооба. Малинасы да өтө сонун, мындай кандай түшүндүрсөм. Өтө эзилип кетпейт малина. Мына мисалы үчүн шапка. Башка жерлерде айтат да, өтө мындай илак сорт деп коет мунучу. Шапканыбы? Мына бадраган бойдон чыгат. Эзилген эмеси жок, вити деле сонун жалтыраган. Товарный вид да сонун. Товарный вид да сонун. Калибровкасы, именно түшүндүүлүктөрү өтө сонун мунуку. Түйүнөн бир мунун ичин бир тартып көрсөң, мына жерде ачып деле көрсөтөй урожайды. Капталдан тарсаң көрүнөт башка бүт полный. Үстүнөн бери. Даамы эң сонун. Биз мисалы үчүн основной вареньега дегендерге ушуну предлагать этебиз да. Шапка таттуу экен. Таттуу болчу. Бирок тиги даамдуу экен да. Бул таттуу, тиги даамдуу. Таттуу, тиги даамы башкачараак. А бул негизи вареньеге өтө сонун кетет. Кандай түрлүү малинабыз, кандай ягодабыз бар, Кудайга шүгүр. Анан бунуку массасы кандай десем, августтан баштап бери баштаганда, азыр моу теримчилерди көрсөң, ылдыйдан көрсөсөң,
Бул жерде рабочий иштеп атат. Канча киши иштетесиздер негизи? Бизде где-то бир 15 кишидей терет күндө. Постоянно бол. Өйдө да бар, ылдыйда 2 бөлүнүп алыпчы. Постоянно бир 15 кишидей терет. И анан эмеси көбүнчө ушуга качып кирет Аяз мырза. Терген жеңил. Неге дегенде, шапкага тергени жеңил. И мына куча болуп эле мондай да, тикен жок мында. Бир жерде үйүп турат, таш эле тартып туруп банкага салат. Тигидей болуп издеп өтө кыйналбайт да, терген жеңил бунучу. Терген оңой. А массаны бир мындай мощный берип иштейт, мына элер тарсаң да кып-кызыл болуп эле турат. Ооба, азаларды көрсөтөбүз. Бир суроо бар болуп атат да. Силер эми 14 жылдык тажрыйбаңар бар. Ушул сортторду, мисалы үчүн бул күнтүү аябай жакшы ылайыктуу келип атат. Чүй деп коелу. Ошол эле көл бар, ошол нарын бар, жеттүү баныбыз бар да. Сорттордун өзгөчөлөнүп калышы мүмкүнбү же бирдей эле өсө береби, бирдей эле кебете болуп турабы? Эң туура маселе көтөрдүңүз. Анткени бизде азыр мында полька бар, маравила бар, пшихива бар. Мына сырттан келген сорттордон, мына шапка манамаха өзү деле, уже Геракл деле өзүдөн да бул жерчи. Полька башында чоң-чоң берип баштайт. Мына жайдын ысыгында суусун бир аз эле азыраак берип калсаң, майдаланып кетет. Мына биздики эле сорттор уже көлгө тигилген. И көлдө барсайган чоң-чоң болуп келет. Ал жактын полькаларычы. Бир эле сорт. Погодадан зависит этет. Булчу. Анткени бизде мисалы өткөндө почти 35, 38, 40ка чейин чыгып кетти го. Полькалар азыр анда бар тартып көрсөтөбүз го. Мөмөнө жаба албай калат. Жалбыракчы. Ажок алат биринчиден. И анан сууду жеткизе албаган себебинен майдаланып кетет. Ошол эле сорт, бирок көрүнүшү башка-башка болуп калат. Көрүнүшү башка-башка болуп калат. Болгон секрет эле ошол. И мына шапканы көрдүңүзбү? Бунда бир дагы ажок жок. Анткени могу башын бүт катып алган. Өскөн мисалы могу өзүн коргойт. Өзүн коргойт. И эмеде да бир аз алат, Гераклда. Азыраак. Полькада эмес. Полькада мощный эле ажок алып калат. Бизде могу июндун ортосунда бышты. Азыр уже ажок почти токтоп калды. Бүгүн августтун канчасы? 14-августта уже почти ажок токтоду. Бирок калибровка майдыраак. Азыр да сууду мощный кандырып берип баштадык, койгозуп. Уже ажок жоголуп, калибр чоңоюп баштады. Күн салкында баштады да. Ошол себептен. Бир эле малина, мисалы үчүн, көлдө башкача өсөт, ошто башкача өсөт, калибрлары разница берип калышы мүмкүн. Погодадан зависит этет алчы. Бизде WhatsApp группаларда көлдөн туруп биздин сортуна момдай, силердики башка сорт деп салышат да. Бирок ал бир эле сорт болушу мүмкүн. Чүйдө кебетеси башка, тиякта көлдө кебетеси башка болуп калышы мүмкүн. Калибровка. Мынакей майдаланып чоңоюп эметкенинен зависит этет. Анткени бул жагы ысыгыраак келет. Бир аз климатический условия. Почва жөнүндө почвадан деле бир аз разница берет. Көлдүкүн айтып кара топурак деп жерлеричи. Бирок негизги бирок климат экен да. Климат. Анткени могу канчалык салкыныраак болсо малина барсайып чоңураак өсөт. Күн катуу ысып кеткенде баягы күндөрү биз 15 күн алдың масса слабыйлаша түштү. Кадыресе. Ушпай коет. Өтө катуу ысыгандачы. Ажок алып туруп калат. Суусун жеткизе албай калабы, кандайдыр бир себептер менен эмесин бышыра албай калат. Малиначы масса түшүп кетет. А мына бир жума болуп калды. Күн салкындады, резко массага кирди кайра малиначы. Витта, товарный виттагы калибр да чоңойду, резко өзгөрүү болду. Муну бардык эле дыйкандар билет болуш керек. Ооба. Ушул эмелерине. Анан сугат маселесини колдон келсе 3 күн 4 күндө бир коюп туруш керек. Анткени малина нымдуулукту жакшы көрөт. Түбүч. Сууда бул эми. Суу. Өзү 90%. Жана фреза менен иштегендер. Меники коем, соко менен айдалган 10 күндө бир суу салабыз. Бугачы. 10 күн, кээде 15 күнгө чейин нымдуулук жете берет. Биздики анткени жер эмеси чуңкураак айдалгандан сиңет. Тамырычы 40 сантиметрге чейин уже нымдуулук болот да биздечи. Түбүндө. А фрезада жана айттым го, 20 сантиметр эле бет эметет дагы. Ошончолук эле жерге сиңет, катуу жака сиңбейт да суусучу. Батыраак суу сап баштайт. Ушул аябай сонун секрет экен да, мен биринчи жолу угуп атам ушундай. Анткени негизи эле көбүнчө дыйкандар фреза менен эле кетип турушат да. Ото чөптөн эле кутулабыз депчи. Ото чөп эмес, бунун өзүнүн эмеси дагы бар да. Жумшак болуш керек, артыкчылыгы ошондо. Суга нымдуулук сактаган эмелери. Сиздин рейтинг боюнча бир сыр болбосо, алдыңкы 5 сортту кайсы биринчи орун, кайсы экинчи орунга коет элеңиз? Эми сиздин өзүңүздүн үчүн эле мындай жалпы Кыргызстан үчүн эмес, өзүңүз үчүн биринчи орунга кайсы сортты коет элеңиз? Биринчи орунга мен польканы коюп бере алам. Масса боюнча. Эгер эме жактан караганда, прибыль жагынан караганда. Прибыль жагынан караганда, мисалы үчүн кандай биздин өзүдүклөр пока көнө элек ал дамга. Кислыйраак да, бир аз кисло-сладкий. Дамыч, бирок масса укмуш берет. Биз мисалы үчүн 30 сотиктен где-то 700 банка, 800 банка. Плюс-минус мен где-то 350-ден 400 килограммга чейин алып атабыз. 30 сотиктан. Черезден тергенде. Азыр бирок масса кичине азайып калды. Где-то азыр бир 300-350 банкага түштү. 350 килограмм эмес, ошон почти жарым түшүп калды да. 300-350 килограммга чейин алганбыз башыда массадачы. Азыр бир аз түштү, 300-350 банкага түшүп калды. Демек биринчи орун полька экен масса боюнча. Масса боюнча полька. Полька бирок соргоок болот, мындай айтайын.
ага азыкты көбүрөөк бериш керек. Капризнийби? Жок, капризный эмес, азыкты көп талап кылат. Берсең берем дейт да, мындай алганда. Требовательный. Биогумусту мисалы үчүн былтыр көбүрөөк бердик, массаны ошондой берди. Кандай түшүндүрсөм. Гүлдөп бүтүп алып, мына башынан баштап уч баштайт түбүнө чейин. Түбүнөн кайра дагы күзүндө дагы гүлдөп кайрадан тийип атты да. Секрет болбосо ошондой эмелери чыкты да былтырчы. Канчалык азыкты берсең бир бош места жок мындачы, жалбырагдан өмөмөсү көп болот экен польканыка. Биринчи орунга ошол. Экинчи орунга эмени маравиланы койдум. Бирок маравиланын бир минус жагы бар экен. Бизде күзүндө быш жетишпей калып атат. В смысле? Көктөр калып калат. Такынсер жетишпейбиз. Кар жаабый атат. Кар жаабый атат. Ошол көктөр бойдон калып калат. Поздний болуп калат экен да ошондой. Эч поздний болуп калып атат. Үчүнчү орунга мен пшихиваны коет элем. Пшихива деген бизге тошто болбойт окшойт. Бирок алып атам, веткасын эсептегенде масса көп. Андачы пшихивада. Бирок бизде но ветканы кышында орбойбуз да, эменичи. Эменики үчүгө алып кетип атат. Пшихиваныкына. Ошол пшихиваныкы жана ежевикадай эле калтырып коесуңарбы? Ошондой эле калтырып коебуз да. Кесип элечи. Ошондо стволдордун кээ бирки калып калгандар бирок укмуш урожай берип атат. Жана кээ бирки стволдорду ушуга алып кетип атат. Кандай сонун маалымат, урматтуу. Анан быйыл жинденгенден бери көчөткө иштейм пшихиваны деп түбүнөн чаап салгам. Азыр бирок мына августтун 15-леринде кайра гүлдөп атат пшихива. Гүлдөп кадимкидей уже экинчи урожай. Пшихива каякта? Өйдө жакта азыр. Бир кадр менен бир көрсөтөбүз. Анан ошо 4-5 орун деп коет. 4-орунга Геракл. Массаны жакшы карап баксаң, бул деле бир укмуш берет эмесинчи түшүмүнө. Анан 5-орунга, көрүнүп турат Гераклдын түшүмдүүлүгү жакшы. Түшүмдүүлүгү жакшы. Даамы жакшы. 5-орунга мына Шапкаман-Амаха. Бирок прибыльный жакка келгенде Шапкаман-Амаха утуп кетет. Бизнес жагы. Эки урожай берет, бизнес жагына келгенде. То, что буга рабочий сила азыраак колдоносуң. Расход аз, прибыль көбүрөөк. Мынакей. Биздин YouTube каналда гана ушундай Алтынбек байкебиз, Алтынбек мырза сонун маалымат берип атат. Бирок урожайын өзүңөр деле көрдүңөр да, мына эменикинчи, Шапканыкынчы. Укмуш урожайчы. Сонун дамыга, калибрыга, витиге келгенде өтө сонун. О жерден кадр менен көрүнсө, Нерден бир кирип эле тартып көр. Туруп азыр подсъемкаларды кылып коелу. Анан тет жакта деле алып койсоң, Бишкек, Военно-Антоновка, Сокулук району болуп калат. Трасса менен өткөндө байкайсыңар да, мындай Күнтүү, Шалта деп туруп өйдө жакта карасаңыздар. Мынакей биз тоонун түйүндө экенбиз. Түйүндө дейин десең эле арыс экен бирок. Бул жерде рабочийлер иштеп жүрөт, малина терилип атат. Ар жакта спринтер турат, мен байкашым боюнча. Ошол жака саласыздар дагы приемкага өткөзөсүңөр. Ооба. Бир күндө канча килограмм чогулуп салып атасыңар? Бир күндө ошол масса чыкканда ошо 1000дин тегереги, 1000 тонна. Где-то 500 килограмм, 500 килограмм малина. 600 килограмм. Пока эми масса кирип атат да, Аяз мырза. Барчы. Жаңы масса кирип атат. Августтун 15 болуп кетти. Эми масса кирип атат, Быйыл чота кечирээк массасы. Бирок терип атабыз ошондой элечи. Мындай кандай десем бар, масштабный мында полный бышып берет го. Жаңы эле башталып атат. Бул эми кышка чейин бере берет эми. Кышкача бере берет. Буну туура жерди пайдаланган боюнча бир кеңеш бербейсиңерби? Мисалы үчүн мен 1 гектар жерим бар. Кандай сортторду кантип туура отургузуп, кандай бир мисалы үчүн биз адамдар майдан баштап кышка чейин түшүм алып, прибыль алгыбыз келет да. Ошол боюнча бир кандай кеңеш бере аласыңар? Балким сорттор боюнча бир кеңеш бересиңерби? Сорттор боюнча эми ал 1 гектар жер болгон болсо, если мына нижний жакта тиге турган болсочу, биринчи урожайга мына Шапка менен Пшихива кирет. Биринчи урожайга. Эрте берет да буларчы. Андан кийин эле уже мына Гераклдар бышып баштайт. Пшихива, Геракл. Пшихива, Геракл эле. Геракл. Ошо менен июндун башынан кышка чейин түшүм алып майдан баштап, бышып баштайт да. Шапканыкы деле ошол, мисалы үчүн кеспей койсоң эрте жылы урожай берет. Кесип салсаң, мына эми азыркы убакытка уже берет да, августтун баштарына. Бышканга бир 15 күндөй, 20 күндөй болуп калды шапканын бышканына. Мондай стойкаларды ретке көрөм да малиналарга. Силер колдонот экенсиңер, түшүмдүүлүгү жагы эметип калбасын деппи? Хотя мына жерге эметпейт да, тартып берип турат мына эменчи. Шпалера. Азыр мону тартпаган болсок, бул түп жагынан эле жатып калат, мына проходкочу. Көтөрө албай калат урожайынчы. Бир канча, бир 50 сантиметр кылып туруп коет. 50-60 сантиметр коюп туруп эле ошо ортосуна хотя бы тартып коебуз. Хотя мына тергенге кичине жеңилирээк болот да, жерге жатып калбайт. Жана түшүм байлап атса жатып эле калат. Ооба, жатып калат. Бул маравила, экинчи жылдык көчөт. Түйгөнүн тим эле сонун, мына түйүнөн баштап тарсаң болот. Мына бышып аткандагы кези.
Bunun bir минусы болуп атат, жана айттым го, кечкүзгөчө бышып жетишпей калат дагы. И эме болуп калат. Мына көк королор калкат, мына майдаларчы, мына жаңы гүлдөп аткандары бар. Ошол бышып жетишпей калып атат да бизде. Алдыгылар бүт байлагандар жетишет, бышат. Жетишет. Бул дагы гүлдөй берет, токтобойт, гүлдөйт да ошончо. Мына ол экинчи жылы көчөт. Моровиланыкычы. И бирок калибровкада сонун чоң-чоң дандары. Мына жерге жаткандары бар. Түшүмдүүлүү болот экен, а? Түшүмдүүлүгү укмуш мунунчу Моровиланыкы. Моровиланы көп мактайт. Моровиланыкы өтө сонун. Калибры мына түйүлгөнүн карасаң, түйүлгөндө эле мындайга кете берет да, түйүнө чейинчи. Түйүлгөндөрү жакшы. Мыналарды тарсаң болот. Молар мисалы үчүн жаңы байлап келатат да, мыналар жаңы байлайт. Мына жаңы гүлдөп аткандары болот монун ичинде мына. Ошо гүлдөп аткандары мына гүлдөрү. Ушулар точно жетишпей калат да. И мыналар жетишет гүлдөп түйгөндөрүчү. И мына урожай. Түйгөнү сонун Моровиланыкы. Bunun росту өтө бийик болбойт, Аяз мырза. Ошон үчүн бир минусу бийик болбогондуктан мына көрдүңүзбү? Ожог алып атат. Ожог бар мындачы Моровилада. Күн ысып кетсе, Катуу ысып кетсе өзүн жаба албай калат. Мөмө көп тагын, мөмө сыртта калып атат да, жалбырак жаап жетишпейт мунчу. Температура бирок постоянно эле ожог боло берет да булар эле. Жок, короче, бир ожог алат, анан уже токтойт. Бир сыйра алып салабыз булардын ожог алгандарын. И кайра эле уже туп-тунук сонун болуп Кайра сонун болуп коюп өзүнүн калыбына келет экен. Өзүнүн калыбына келет. Бир катуу ысыганда. И бул жагы Моровила болду, бул жагы уже полька кетет. Могул жакчы. И польканын да жана айттым го ожог алат депчи. Уже биздики бул полька уже ожог алып уже өтүп кетти. Мына гүлдөп түйгөнү толтура. Гүлдөп атканы, түйүп аткандары, бышып аткандары толтура. Бул дагы өткөндө бир ысыкта ожог алды. Азыр кайра уже жок ожог. Мына агросетка деп коет го үстүнө. Ошону колдон келсе жабыш керек. Ошону жапса салкыныраак болот да, мына көлдө көрүп атпайсыңарбы, келген малиналар чоң-чоң болуп келатат. Салкыныраак. Ошон үчүн. Бияка азыр ысык болуп турса дагы агросетка тагып койсо чоң болуп кетчү экен да. Көлөмү чоңойот. Калибрдин көлөмү чоңойот. Мына экспортерлор сатып алгандар бар го. Ошолар мынтип сортторду бөлүп сурайбы же бөлүп атат. Полька быйыл мисалы үчүн эң эме болгондо, мына гераклдарга караганда 10 сом 15 сом кымбат болду. Кээ бир күндөрү 20 сомго чейин кымбат алып атты. Полькабы? Польканы дагы, Моровиланы дагы. Анча-мынча бир 30 сом разница болбосо, эми орто эсеппен 15-тен 20 сомго чейин разница кылып алды быйылчы. Разницасы бар. Сорт деп сурайт экен да. Сорт, бул эзилбейт. И могул Моровиланы эметип көрсөтөйүн да, терип турупчу. Калибровка. Мисалы үчүн азыр эмесин көрсөтөм, сок чыкпаганчы. Эме чыкпайт да буларданчы, жанда сок чыгып кетпейт. Транспортабельный. Мону өзүң колуң менен эзип көрчү. Макул, мага элдер ишенбеши мүмкүн да. Өзүң колуң менен эзип көр. Сок жок. Ну, бир-эки тамчы. Жок да, сок чыкпайт. Чтоб жана эмегелерге чыкканга ушул жакшы экен. Мына калибр ойдон эле турат, эзилсе дагычы. Мындай суусу чыгып кетпейт. Бул эми эмнени айтып атат? Бул Моровила алыс жерге транспортабельный болуп кетет. Жүре мына полькадан терип туруп көрсөтөйүн да. Бир полька тоже самый ошондой. И могул арык менен ичкенде, мына көрдүңүз түйүн нымдуулугуну. Где-то мына проходко чейин тамыр кеткен да. Мен баягы кесип туруп эметкем деп атпаймынбы? Маяка жаңы тамыр аткан суулар сонун ичет да. Мына бул жактан да суу жүрөт, бул жактан да суу жүрөт. И могул жана айтып атпаймынбы? Өтө ысыкта майдаланып калды полькачы. Мында азыр сыгып көрсөң, сок чыгабы, чыкпайбы, өзүң байкап көрөсүң. Полька. Польканыкы. Бул кичине эмеле экен, бираз эле чыгат экен да. Эмеге жетпейт да, гераклгачы. И эмеге. Моровилага. Эң сухой сорт Моровила. Андан кийин уже полька. Бул да транспортабельный экен, катуунакей. Катуу. Былжырап эзилип кеткен жок да, эзилди. кысканда дагы. Анан мунун урожайы мына польканыкы. Гүлдөп түйгөндөрү. Түйүп аткан кези. Кызыл эле быша берет ушинтипчи. Саламатсыңарбы, урматтуу каналдын көрүүчүлөрү? Мен бул жактын келинчеги болом. Биз бул жакты буюрса иштетип атканыбызга 14 жыл болуп калды. Ошол Күнтүү айылында 14 жылдан бери малина клубника иштетип келатабыз. Шүгүр Кудайым берген рызкысын алып, дыйканчылык менен ушунда алектенебиз. Ушунча жерде бүгүнкү күнү канча рабочий иштетип атасыздар? Азыркы күндө 10, 12, 15ке чейин ошода теримчилерибиз жетишпей, азыр адан жумушчуларга муктаж болуп атабыз. Ошол 12. Келе, учур менен пайдаланып анда бир кайрылбайлыбы? Эгер мүмкүнчүлүк болсо, биз номерлерди калтырабыз. Ошолорго кайрылып,
жумушчуларга тозолгон дайырсыңар. ооба ошо. Азыр мына малина эми азыр масса кирип аткан учур экен, кышка чейин, кар жааганга чейин жумуш болуп турат, Жылда эле буюрса ушул октябрдын 10-дорунда барып үшүк жүрүп атат. Ошол бир кар жааганга чейин жакшы терим болот. Азыр самый масса кези. Биз бул жакка условияларды кылып койгонбуз. Мисалы алыскы жерлерден келип, үй бүлөсү менен келип жатып иштегендер бар. Ушул жерге жатып иштеп атышат. Жатып иштейт да, ушул условиясын сүйлөшүп эме кылып алабыз. Обедтер бар. Обедти биздин мойнубузда. Андан кийин келип иштейм дегендер болсо, айыл жерге дабай иш жок менен эме го, көбүнчө иш жок. Ошолор болсо келип андай эме иштейм дегендер келип иштешсе болот. Көбүнчө силерде биякта жумушчулардын арасында Жергиликтүү ишчилер да бар, жумушчулар. жумушчулар. Анан сырт жактан да Баткенден, Оштон келип үй бүлөсү менен иштегендер бар. 2-3 жылдан бери башы бир 5-6 жыл болуп калды үй бүлө менен келип иштегендер. Эгер сыр болбосо бир рабочий канча орточо бир таап кетиши мүмкүн? Адамдардын өзүнүн кыймылынан эң эле минимальный бир 50дөн го дейм. Жай иштеген адам 50дөн, эң максимальный терген скоростной адамдарыбыз бир 120-130га чейин терет. 120-130га чейин. Бул эмеси? Банкалар, Банкасы. Банкасын азыркы учурда 25 сомдон төлөйбүз. Мындай акчалай болгондо канчадай? Ошондо 100дү терген болсо 2,5 миң да, күнүнө 2,5 миң. 2,5 миң сом тапса орточо аябай жакшы экен да, соң экен. Эми жаңы келгендер баягы үйрөнчүк болуп үйрөнө албай аз банкадан баштайт. Биз эң башкы талап кылганыбыз эле эзбей тер, анан калтырбай терсе. Баягы кичирээктер келгенде, кээ бир билбегендер келгенде жарым күн анын жанында жүрүп стажировка кылгандай үйрөтөм. Анан кийин башында 5-10 банкадан баштап азыр мына сүйүнүп 100 банкага чейин чыгып, семья иштесе, мисалы 2 киши жолдошу менен келинчек эле 100 банка бир күндө 5 миң сом алып кеткен. Мына арабызда ишчилер бар да. Обедтерин берип атасыңар. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мен ошо белгилеп кетем. Мен дайыма эле айтам да, биздин дыйкандар мынакей өнүккөн сайын, жакшы иштери жакшы болуп аткан сайын ушинтип жергиликтүү жумуш берет, обедин берип атат. Анан 2,5 миң сомдон өйдө тапса кандай сонун да. Бул эми миграцияда канча жашөт талап биздин балдарыбыз, ошолорго мынакей дыйкандарыбыз өнүксүн, силерге окшогон дыйкандар көп ийгиликтерге жетсе, биздин экономикабыз да өсөт деп атабыз да. Мынакей эгер байкасаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, аркабызда балдар иштеп атышат. Мен мындай ойлойм, эгер малина тергенин бир өзүнчө бир рахаты бар. Бул таза абада, биринчиден, экинчиден витамин алып жепсиңер, жеп кетесиңер, обедин беришет. Бул өзүнчө бир рахат да. Жатып иштейм дегендерге свет, суусу бар, душу бар бул жердечи. Жатып иштейт, контейнер бар, контейнерде жатып. Ооба. Анан мындай байкасам, аябай түшүмүн байлап атат. Монтип издеп, монтип банкага тортуп эле кыйынчылыкка жатпайт экен, карасаңыздар. Бели оорубайт да, түп-түз бойдон. Бир жерден эле бир банка толтура алып эле кетип кеткенсиңер да. Ооба, бир кустан бир банка толот. Эң жакшы тергендер 140 банкага чейин терет да. Эми ал скоростной эртең менен эрте баштайт. Кечке чейин терсе 140 банкага чейин тергендер бар. Ушул видеонун астына номерлерди бересиздер да. Ооба. Номерлерди калтырып коебуз, тахмин айым номерлерди беребиз. Өзүңөр так маалымат алып, мынакей Күнтүү айылы Сокулук районуна караштуу ушул айылга келип иштеп кетсеңиздер болот. Бишкекке жакын эле. Азыр жол жасалып атат, азыр ушул жол менен эле бат эле жетип койсоңор болот да. 704 015 025 703 015 025. Ушул эки номерге кайрылсаңар болот. 703 анан 704 кылып элечи. Мынакей. Жумуш жок. Келсе жумуш бар. Күндө жумуш. Кааласа келип малина терсе болот. Болбосо бадыраң терсе болот. Малина где-то күнүгө бир 15 киши керек, бадыранга 10 киши керек. Общий бир 25 киши керек бизгечи күндө иштегенге. Урматтуу көрүүчү, сиздерге Күнтүү айылынан малина боюнча маалымат бердик. Мынакей биз Агролайф долбоор ушу Күнтүү айылына көптөн бери келе албай жүрдүк эле, мына буйруп бүгүнкү күнү келип силерге маалымат бердик. Алтынбек мырза силерге жакшы маалымат берди деп ойлойм. Эгер силерде дагы суроолор болсо, комментарийге жаза бергиле. Сөзсүз түрдө суроолор болот деп ойлойм. Анткени деген бул мөмө тармагы бизде Кыргызстанда өнүгүп келатат. Малинага өзгөчө маани беребиз. Анткени малина дайыма спросто болот. Бизде бүгүн мен байкашым боюнча биз деңгээли жакшы эле өсүп калыптыр. Биз бүгүнкү күнү жөн эле малина эмес, бир сорт эмес, бир нече сортторду аныктап, кайсы сорттун кандай артыкчылыгы билип, мынакей бүгүнкү күнү дыйкандар бир нече уровеньге мындайча айтканда чыгып кеткен да. Ошол негизи кубандырат. Анткени Кыргызстанда мөмөнүн келечеги бар деп ишенебиз. Бир акыркы бир-эки жыйынтыкча суроолорду берип кетейин, Алтынбек мырза. Сиздер ушул
бүгүнкү күнү кандай көрүнүш болуп атат? Сиздер кандай жыйынтык бере аласыңар? Мөмө тармагы бизде Кыргызстанда ушул Күнтү айылында жакшы болуп атабы же бир көйгөйлөр барбы? Бизде көйгөй деле жок. Иштеген иштейт дегендей эле аракет кылып иштеш керек, мээнет кылыш керек. Ким канчалык жерге мээнет кылып убактысын бөлүп берсе, түшүм деле ошончолук жакшы берет деген ойдомун. Шүгүр сүйүндүрүп атат. Өтө сонун. Талап жакшы малинага. Арзан болсо деле бирок тартып алып турат да, калып кеткен эме болгон жок. Кудайга шүгүр. Түшүм жерде жатып калбайт, алат. Алармандар бар. Кудайга шүгүр. Нанын жеп атабыз ушул жерде. Бирде төмөн, бирде өйдө болуп Бирде өйдө, бирде төмөн болот, бирок жалпы жакшы. жалпы жакшы. Кудайга шүгүр. Мынакей, ушул негизи көрүнүш жакшы да. Анткени мынакей жумуш орундарда берилип атат, экспортто болуп атат. Ошол учур менен пайдаланып дагы бир айтып кетели. Жумушчулар керек силерге, Ооба, жумушчулар керек. Телефондорду жогоруда айтып кеткенбиз. Төмөнкү описанияга дагы кошуп кетебиз, номерлерди бересиңер, Жумуш боюнча кайрыла бериңиздер. Бишкектин жанында эле мына. Биз 20 мүнөттө, 15 мүнөттө эле келдик. 15-20 мүнөттүк жол. Могу 4-үнчү горбанчадан 15-20 мүнөттө келесиңер. Бул жумуш боюнча. Андан тышкары ушул малиналардын көчөттөрү боюнча кайрылса болот сиздерге. Ооба, кайрылса болот. Телефон номер бересиздер. Телефон номерлер бар. Ошо телефон номерлерди описанияга жазабыз дагы. Биздин AgriLife KG YouTube каналга кайрылбаңыздар, биз көчөт сатпайбыз. Мынакей Алтынбек мырзанын номерин калтырып коебуз, маалымат силерге толук берип. Эң негизги эрежесин айтып атат, лайфхакын. Поляга келип, ушул жактан тандап алышыңар керек экен да. Өзүгө жаккан, азыр мисалы бишип аткан убакта келип өзүгө жактырып, даам сызып, даам татып көрсө болот. Аны жактырса мына көчөттөн монча тегемде өзүгө жаккан көчөт тандап алса болот да. Эми ар кимге ар кандай даам жагат, кандай эмеси жагат, ошону өздөрү тандап алса болот. Ушул жерде жарпы 4 гектар малина отургузулуп турат. Мен ойлойм дагы эгер уруксат берсеңиздер дагы келип тартып кетели. Ооба, макул. Дайыма эшигибиз ачык, келе бериңиздер. Биз AgriLife KG YouTube канал дайыма берип турабыз. Эгер силер суроолоруңарды жазып койсоңуздар, биз ошол суроолорду эмки чыгышта да беребиз, Буюрса. Мейли, урматтуу көрүүчүлөр, Күнтү айылынан дагы бир жолу силерге салам. Эмки чыгыштардан көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Аман болуңуздар.